Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Урматтуу мусулман бир туугандар, Рамазан айындагы эң негизги болгон сооптуу амалдардын бири бул түнкү намаздар. Бул түнкү намаздарга Рамазан айынын ар бир кечесинде окулуучу таравих намазы дагы кирет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтат: "Мен кама Рамадана иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min замби." Кимде ким Рамазан айында ыйман келтирген абалда жана ошондой эле сооп үмүт этип намазга тура турган болсо, гуфира лаху ма тaqaddama min замби. Ал адамдын өткөн күнөөлөрү кечирилет. Өтө чоң сооп. Гуфира лаху ма taqaddama min замби. Ал адамдын өткөн күнөөлөрү кечирилет деди. Пайгамбарыбыздын бул хадисиндеги кимде ким Рамазан айында намазга турса деген сөзүнө, кимде ким Рамазан айындагы таравих намаздарына тура турган болсо, ошол адам дагы кирет. Пайгамбарыбыз дагы башка бир хадисинде айтат: "Мен кама ма'ал имами хатта янсариф, кутиба лаху кияму лейла." Кимде ким имам менен бирге намазга тура турган болсо, мындайча айтканда имам менен бирге таравих намазына тура турган болсо, хатта янсариф, те имам бүткөнгө чейин. Башкача айтканда, имам менен бирге таравих намазын башынан аягына чейин кетип калбастан тура турган болсо таравих намазына, кутиба лаху кияму лейла. Ал адамга ошол кечеде таң атканга чейин намазда турду деген сооп жазылат. Ал адам таң атканга чейин намазда тургандай соопко ээ болот. Бирок бир шарт менен, хадисте эскерилгендей, имам кеткенге чейин кетпестен турган болсо. Шейх Абдулазиз ибн Баз жана башка алымдар бул хадиске түшүндүрмө берип жатып айтышат. Кимде ким имамдан алдын кетип кала турган болсо, бүтпөстөн, имам менен бирге бүткөнгө чейин турбастан кетип кала турган болсо, анда ал адам бул хадистеги уадаланган соопко жетишпейт. Анткени имам менен бирге турган жок. Ошондуктан эгерде имам 23 рекет окуй турган болсо витир менен, 23 рекетти бүткөнгө чейин турганга аракет кылуу керек. Эгерде 13 рекет окуй турган болсо, 13 рекетти бүткөнгө чейин турганга аракет кылуу керек. Эгерде 11 рекет окуй турган болсо, 11 рекетти бүтүргөнгө чейин турганга аракет кылуу керек. Анткени хадисте өтө чоң сооп уадаланды. Ал сооп ал адам таң атканга чейин намазда турду деген соопко жетишет. Аллах субханаху ва та'ala барыбызга жардам берсин. Валлаху алям. Ва саллаллаху ва саллам аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.